Келген конокторду боорсок, таттуу бал менен тосуп алган ишкерлер бул ирет Кыргызстанда өндүрүлгөн экологиялык таза азыктар менен Кореянын рыногун багындырды. Жемиштердин даамы, алардын өзгөчөлүктөрү келгендердин купулуна толуп, азыктарды даярдоо жолдоруна кызыккандар көп болду. Кыргызстандан 8 жеке компания келип, өздөрүнүн продукцияларын көрсөтүп жатышат. Бул Кыргызстандын балы, жемиштер, Кыргыз коньягы, Кыргызстанда жасалган шоколад, органикалык майла жана башка продукция. Мен ушул бүгүн болуп жаткан көргөзмөлөр ушундай бир биздин жеке ишкерлерге чоң көмөк болот деп, чоң жардам болот деп ишенем. Кыргыздын бийик тоолорунда чогулган тоо балынын дарылык касиети, кургатылган жемиштердин жүрөк кан тамыр ооруларына пайдалуулугу, аларды пайдалануу ыкмалары кореялыктар үчүн жаңылык болду. Кыргызстанда медицинага керектүү дарынын баары табияттан эле табылат экен деген өнөктөштөр, эгерде өндүрүштүн көлөмү жетиштүү болсо, туруктуу кардар катары буйрутма берүүгө даяр экендигин кошумчалады. Кореяда адамдын дени сак жашоосунда маанилүү болгон азыктарга өзгөчө басым жасалат. Жыл өткөн сайын жасалма кошулмалардан арылуудабыз. Анын үстүнө сиздердин азыктар табигый жактан таза, даамы башкача, бир ооздо кала турган экен. Кызыгы анын дарылык касиеттери да бизге жакты. Import Goods Fair 2022 эл аралык жарманкеси жыл сайын өткөрүлүп, ага дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү экспортко чыгарчу товарларын алып келишет. Корея учурда өнүккөн өлкөлөрдүн катарында табигый азыктарга басым жасап, алдыдагы 20 жылдыкта адам саламаттыгына басым жасаган алдыңкы мамлекеттер болуп эсептелет. 50 миллиондон ашык калкы бар өнүккөн өлкө Кыргызстандын экспорттук дареметин көтөрүүдө жакшы рынок боло алат. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, Ала Тоо 24.